Эми кезек тугандар ушул сапокторго келип жетти. Сапокторду тартып көрсөтөм. Ушул видеону аягына чейин биз менен бирге болуңуздар. Ушул Mercedes-Benz 210 дейт. Ушундан баштайын 92-жылы чыгарылган. 2.9 объемдо 350 миң сом. Жабык экен ичи. Ушундай. Мындай нарашкасы бар, бир скат. Фаркоптагы бар. Астын тартып көрсөтөм азыр силерге. Ушундай астыдагын чириген жери жок экен астында. Таза асты. Ушун жанында дагы турат. Бул 92-жылы чыгарылган. Так, объем 3, баасын жазбаптыр азыр. Баасын сурайбыз. Так. Канчада атасыз беке? 320. Бул грузовой экен, а? Грузовой. Так, 320 миңди атат экен, грузовой. Запаскасы бар. Шунун жанында дагы бир грузовой спринтер Mercedes-Benz 88-жылы чыгарылган 3 куб. Баасы 180 миң сом. Машинанын турушуна өзүңүздөр көрүп турасыздар. Бир скат экен. Артында фаркоп бар. Өзүңүздөр көрүп турасыздар. Iveco Daily дейт. 94-жылы чыгарылган 3 куб. Баасы 300 миң сом. Срочно сатам дейт. Эшиги мындай стеклянный экен. Бул жакта спальный бар экен. Эки скат, өзүңүздөр көрүп турасыздар. Mercedes-Benz Sprinter пассажирный экен. 92-жылы чыгарылган, объем 325 миң сом. Ички шунда тартып көрсөтөйүн, ушундай. Бул жакшы абалда экен, азыр мен баскарашына караганда жакшы абалда. Бир скат, чириген жери жок. Мына өзүңүздөр көрүп турасыздар, камерага да чириген жери жок. Ушунун жанына Mercedes сапок, бул грузовой окшойт негизи. 85-жылы чыгарылган, объем 3 экен. 245 миң сом. Бул грузовой бекен? Пассажир не? Бирок эми грузовой жасалат. Таза деле карабай калышты го дейм. Түшүнүктүү. Болушу канча болот? Болушу сүйлөшөбүз. Эми келсе 235 бермек го дейм. 13 бермек. Жасай турган жери барбы азыр? Данный момент. Жасай турган жери принципи деле жок. Айлаш керек да. Иштеш керек. Түшүнүктүү. Рахмат. Жасай турган жери жок дейт. Азыр бул пассажирный экен. Мерс 307 89-жылы чыгарылган, объем 3 куб, Musso дейт. 270 миң сом. Артында бортовой, бул самосвал. Көрүп турасыздар.
Рам таза. Бир скат экен, мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. Срочно сатылат дейт. 87-жылы чыгарылган 160 000 сом. Телефон номерин өзүңүздөр көрдүңүздөр. Так. Ушундай бир аз чириген жерлери бар. Өзүңүздөр чалып, сүйлөшүп, өзүңүздөр баалап көрөсүздөр. Ушундай бир скат, артында фаркоп бар. Ушунун жанында бортовой 207, объем 3 экен, баасы 230 000 сом. Так, азыр жакка дагы бир ушундай салон. Көрдүңүздөр. Ушундай Mercedes бортовой. Жылы 90, 2.9 объемдо 490 000 сом. 410. Бул 2 скат экен. Асты жакшы. Бунун бул жагында жумушу бар экен. Көрдүңүздөр өзүңүздөр. Mercedes 207. Жылы 90, 3 объемдо 230 000 сом. Ушундай пассажирный экен, артында фаркоп бар, бир скат. Ford автоунаасы бул груза пассажирный экен. 92-жылы чыгарылган, 2.5 объемдо. Телефон номери ушул, механика, коробка. Канчада атасыз баке? 200 000 сом да атат экен. Түшүп беребиз дейт. Көрдүңүздөр, дөңгөлөктөрү бир скат. Абалы жакшы. Кузовда мындай чириген жери жок азыр. Ford Transit бул грузовой. 2002-жылы чыгарылган, 2.4 объемдо турбо. 460 000 сом. Без вложений дейт. Расход жүзүнө 8-10. Ушундай артында фаркоп бар. Коробка механика, 5 ступка. Ford Transit 2003-жылы чыгарылган, 2.4 объемдо 350 000 сом. Без вложений дейт, бул оң рулдуу экен. Чай, кофе, чай. Грузовой бир скаттуу, оң рулдуу. Азыр салонду тартып көрсөтөм. Механика 5 ступка. Дагы бир Ford Transit. Ford Transiттер бир аз көбүрөөк келиптир ушул жалгысында. 2007-жылы чыгарылган, объем 2.9, баасы договорный дейт, азыр сурайбыз.
расход 100-10. Груза пассажирный экен, 2 скат, макси база. Өзүңүздөр көрдүңүздөр, азыр арткы рядта да андай тартип көрсөтөм, грузовой. Азыр бул ичиндеги байке эси эмес экен. Эси келсе өзү айтат дейт. Кызыксаңыздар өзүңүздөр чалып сурап көрөсүздөр.